Бүгүнкү берүүбүздө коомдо кеңири тамыр жайган сабатсыздык тууралуу ачык айкын сүйлөшөлү деп турабыз. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө туташ сабатсыздыктын жогорку бийлик органдарына чейин, мамлекеттик кызматкерлерге чейин жетип калганы өкүнүчтүү. Мындай сабатсыздыкка эмне алып келди, аны кантип жоебуз деген суроолордун тегерегинде бүгүн талкуу кылабыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев, Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университеттин мамлекеттик тил боюнча проректору, филология илимдеринин доктору профессор Садык Калахан, ошондой эле журналист, жогорку кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы жетекчиси Ибраим Нуракун уулу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач убактыңыздарды бөлүп чакырууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач сөздү ушу мындай сабатсыздыкка эмнеден улам келдик, таасир берген факторлордон баштасакпы деп турам. Агай. Мен баштайынбы? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Маселенин суроонун өзү ушинтип коюлуп атканы, мисалы үчүн мен үчүн, биздин жаштагы муундар үчүн бир абдан бир чоң трагедия, нонсенс деп айтат элем. Анткени биз ушундай шартта чоңойгонбуз. Сабатсыздыктын баары жоюлуп, 30-40 жылдары, аяк ашып барса 50 жылдары, анан биз туташ сабаттуулукка өткөнбүз деген муундун өкүлүмүн мен. Чындыгында ошондой болгон. Тоонун чокусунан баштап, деңиздин түбүнө чейин жашагандардын баардыгы баягындай мындай эметип айтканда, салыштырмалуу болуп айтканда, Советтер Союзунун эң чоң жетишкендиги ошол болгон. Сабаттуулук. Ал турсун кийинки баягы өнүккөн социализм доору деп бир баягындай нерсе бар эле биздин илимий коммунизмде. Анда дагы бир келечекте кандайдыр жылдардан кийин биз туташ жогорку билим алуу стадиясына өтөбүз деген. Анан келип тарыхтын ушу катаклизм ушундай экен. Мынакей эми азыр силер журналисттер сабатсыздык, туташ сабатсыздыкка кантип кирип кеттик деген атайын ушул эмени өткөрүп атасыңар. Мунун дагы өзүнүн тарыхый себептери бар. Тилекке каршы ошо эгемендүүлүк алганда бул абдан чоң биз үчүн олжо болду, кыргыздар үчүн, биздин мамлекет үчүн, биздин өлкө үчүн, бирок көп нерсени жоготуп алдык да. Биринчи өндүрүштү жоготтук, Песак программасы менен. Андай эффективдер иштеп аткан колхоз совхоздор жоюлуп кетти. Анан каяктагы эле бир бизге жат болгон либералдык саясат, либералдык экономика кирди. Бирок ошолордун фонунда өзүбүздүн жогорку деңгээлдеги сабаттуу мындай нерсебизден ажырап калдык да. Айылдар кече эле ушундай болуп атык беле, эми каякта көздөй кетип атабыз деген нерсе бүгүн жөн эле баягы кадимки эле демейдегидей эле суроо болуп калды. Ал турсун мен ушинтип айтат элем, мына мен ушул тил комиссиясына келип жетекчи болуп келгениме 4 эле күн болуп атат. Ушундай деп айтат элем, балким мен визавилерим эмне дешет, кээде сабатсыздык кандайдыр бир мындай демейдегидей эле көрүнүш болуп, ал турсун кээ бир учурда эмне болуптур эми жогорку кеңеште депутат болуш үчүн билимдин деле кереги жок, жогорку билимдин дегенде маселелер коюлбады. Болгондо дагы мен сыйлаган кээ бир алдыга умтулган депутаттар көтөрүп атканын өзү, демек биз бул жагынан өзүбүз күнөөлүү экенбиз. Биринчи кезекте саясатты жүргүзүүнүн акыбалы билим берүү системасында жана башка ушуга алып келгендиги жөнүндө ушу көп ойлончу болуп атам да. Садык агай, эмне жеткирди бизди ушундай сабатсыздыкка? Мунун бир топ себептери болду да. Мына эгемендикти алгандан кийин бир эйфорияга түшүп болдук да, бүт баарыбыз. Анан биринчи кезекте идеологиялык вакуум пайда болду. Бир тутунаар, мындай бир алдыга маяк болор нерселерден ажырадык. Адам экинчиден анан 90-жылдары элдин көпчүлүгү көр турмуш менен аректенип калышты. Жана коридордо бүткөн окууну, мектепте коридордо жүргүлө бүткөн деген муун ошол 90-жылдарда мектепте окугандар болуп калды да. Андан кийин кандайдыр бир деңгээлде мен айтат элем, ушу тилчилер өздөрү күнөөлүү болду мындай сабатсыздыктын пайда болушуна. Себеби баарыңар билесиңер, 2002-жылы жогорку кеңеш жазуу эрежелеринин жаңы эрежесин кабыл алды да. Жана Жалалабадты Жалалабад деп жазып, Жетөгүздү Жетөгүз деп, Даганы өгүз деп. Ушундай бир акылга сыйбай турган эрежелер кабыл алынды. Анан ал күчтөлүп мектеп программасына киргизилди. Ошол 2002-жылдан 2009-жылы кайра кайтпадык. Бу кайра
аны жогорку кеңеш кабыл алып койгондон кийин жогорку кеңештин токтому менен гана жокко чыгат экен да. Ал министерство эч нерсе кыла албайт экендай жобону, жобону. Анан 7 жылдан кийин кайра мурдагы биздин залкарлар түптөп кеткен жазуу эрежелерине келдик да. Ошол 7 жылда мисалы үчүн 4-класска жаңы барган бала 11-ди бүттү. Ошол мун таптакыр сабаксыз болуп калышты да. Туура жазуу жагынан таптакыр сабаксыз болуп калды. Ошолор жогорку кызматтарга ошолор азыр мына 9-жылды окууну бүтсө, 14-жылдары жогорку окуу жайын бүттү. Анан ал мектепте жанагындай эреже менен окуган, боткоосу чыккан эреже менен. Жогорку окуу жайына келгенде мурдагы залкарлар негиздеп кеткен эреже менен анан ал башайланып калды да. Кайсынысын туура көрүшүн. Айрыкча ошол 7 жылда чыккан китептер ошол жаңы эреже деген сыяктуу менен басылып чыгып атты да. Аны басмаларга чейин таңуулашпадыбы? Ушундай чыгаргыла деп. Анан айрым бир жеке басмалар моюн берген жок. Мисалы үчүн мен 4-чы, 6-чы, 8-чы жылы чыккан 3 китебим үчөө тең ошо эски эреже менен чыгаргам. Эски эреже менен. Бирок таңууланып мектепте жана акыл сезим эми калыптанып аткан балдарды таптакыр башына айлантып койду. Анан эми ошолор барып мектепти бүтүп, эми жогорку окуу жайды бүтүп 14-чы, 15-чи мына 8 жыл, 10 жылдан бери мектепте сабак берип атат. Бийликке жана башка мамлекеттик курамдарга аралашкандар, алар жанагындай бир жактарга буйрук чыгарган кызматтарга чейин келип калышты да. Же болбосо бир баяндамаларды жаза турган, бир иш кагаздарын жаза турган кызматтарга келип калышты да. Анан ушундай бир башаламандыктан анан жана туташ сабаксыздык деген келип чыкты да. Муну эми кандай кылып эме кылышты билбейм. Муну үчүн мен бир гана оюм, китепти көп окуш керек да. Китепти өтө көп окуш керек. Андай десең азыр китеп окуган жок болбоду. Китеп окугандын эки пайдасы бар да. Биринчиден логикалык ойду калыптандырат. Экинчиден жана көрөсүң да, орустар айткандай зрительный память пайда болот да. Жазуу эрежелери кал жерге суроо белгиси коюлат, кал жерге тырнакча коюлат, кал жерде тире турат. Ошондун бардыгын көзүңдүн жанагы карек менен кабыл алып жүрөккө, ошонун анан сабаттуулук калыптанат да. Ансыз билбейм кандай эмненин үстүнөн чыгабыз. Анан ошол 14-чы жылдардан кийин келип окууну бүткөн журналисттер азыр эми мындай аттуу баштуу журналист болуп калды да. Алардын жанагындай жазган, жана сал жанагы айткандай да. Мен гезитте окубай койдум, себеби аны чыгарган, жазган журналисттерден акылдуу экенимди сезип калдым деген. Ошондой бир абалга бир туңгуюкка камалгандай болуп калдык да. Муну үчүн эми бийлик дагы, өкмөт дагы, жерлерде мектептер дагы бир комплекстүү иш-чараларды жүргүзүш керек да. Ошондо балдар сабаттуу болот. Ибраим мырза, сиз бул маселе эми бүгүн эле чыгып калган маселе эмес. Бүгүнкү эфирди уюштуруп атканыбызга кечээки жогорку кеңеште болгон окуя түрткү болуп атат. Эми бул нерсени күндө айтсак дагы аздык кылат болуш керек да. Ана сиз ушул өзгөчө коомдо ушу сабатсыздыгы боюнча сынга кабылган 6-чакырылыштын жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип калбадыңызбы? Демек, бул маселени сиз иштен билесиз да. Анан сабатсыздыктын тамыры кайда жатат деп ойлойсуз? Ооба, мен 6-чакырылышта 5 жыл бою ошол жогорку кеңештин жана иш кагаздарын, мыйзам долбоорлорун карадым. Мен колума мисалы жүздөгөн документтер өттү. Анан кийин бул жердеги агайлар айтып аткан туура нерсе билим, биринчи кезекте жаштардын билими, анан азыркы жаштар, азыркы муун эми ошол эле TikToктун, Facebooктун, Instagramдын дору болуп атат да. Алар китеп окубай эле ошол жакта окуп атышат да. Ооба дегенде ооба деп жазат мисалы, туура ошо эки тамга менен. Ошол сыяктуу нерселер көбөйүп атат. Анан бул биринчиден, экинчиден болсо, мисалы биздин ошол мамлекеттик кызматкерлердин арасындагы сабатсыздык жөнүндө айтсак, мисалы кечээкүнкү эле жогорку кеңештеги талкуу, бул 6-чакырылышта деле ошондой нерселер бар эле да. Ал эмес чоң конституциядан деле каталарды тапкан учурлар болгон. Ал майда чүйдө жанагы ратификация эмес, чоң адам маанилүү мыйзамдардын ичинен деле каталар тапкан учурлары көп эле болгон да. Анан эмне үчүн ошондон бери сабак албай келатабыз? Көп эле ойлонто турган нерсе. Мисалы жогорку кеңештин ичиндеги же өкмөттүн ичиндеги мамлекеттик кызматкерлер сабатсыз болуп калдыбы дейин десеңиз, бар ал жерде сабаттууларчы. Чынында эле жакшы иштейт, өзүнүн багыл мурдагы советтик мезгилден билим алгандар иштейт. 60-70 жаштагы адистер бар да. Анан кийин эмнеден улам ошол сабатсыздык чыгып калды деп биз көп ойлонгонбуз адистер мененчи. Анан бул көбүнчөсү мисалы ошол эле жогорку кеңештикин айтайын.
Мисалы ал жерге келген документтер орус жана кыргыз тилдеринде келет. Мыйзам долбоорлору эң биринчи кезекте Кыргызстанда орусча жазылат. Ар дайым орусча жазылат. Себеби дегенде бул юристтердин, ошол мыйзам демилгечилердин бир эле нерсеси бар. Бул кыргызча юридикалык терминдер жок экен. Биз ушу орусча жакшы билет экенбиз, орусча жакшы жазат экенбиз деп анан котормого кыргыз тилине беришет да. Котормого кыргыз тилге бергенде эми жүздөгөн документтер түшөт да бир айдын ичиндечи. Анан ал жерде 1-2 эле котормочу болот. Алар болсо баягы Google Translate'ке салгандай эле салып туруп эле тезинен берет. Карап көрсөңүз орусча котормосу аябай сабаттуу жазылган. Орусча демилгелегени. А тиги кыргызчасын карасаңыз ката көп болот да. Кечеги документ эле ошондой окшойт да, орусча. Кечеүндө эле мисалы министрдин орун басары айтып атпайбы, мен бул документти окуп элем, баары жакшы эле депчи. Демек, мен мындай деп түшүндүм да, ал министр орус тилинде окуган. Ошол жерин депутаттардан жашырып койду да, урматтуу депутаттар, кечиресиздер, мен бул документти орус тилинде окугам, кыргызчасын карабай эле кол коюп койгонбуз десе, ал жерде маселе жабылмак да. Ошол бул маселе ушул жактан келип чыгып атат да. Кыргызстандагы мына сабатсыздыктын эң негизги өзөгү мындай. Мен мисалы Британияда деле жашап келдим. Бул тил маселеси, кош тилдүүлүк маселеси да. Адамдар бул жердеги мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер, чиновниктер, мыйзам жазгандар, юристтер, булар кайсы тилде биринчи жазарын билбей башы маң да. Кыргызча жазып келсе, кыргызча мындай толук жаза албайт. Орусча жазып келсе, жанагындай депутаттар айтат, кыргызча жазып келгиле дейт. Ушундай болуп атат да. Алар тиги мектептен, университеттен ошол кыргызча мыйзам жазууга, документ жазууга, иш кагаздарын жазууга үйрөнгөн, үйрөтүлгөн эмес да. Анан кийин бул жерден келип алар кантип бир заматта кыргызча билип калат. Ошондуктан мен мына Каныбек агай жаңы эле кызматына киришип атат. Мен куттуктайм. Ушул агайга бир журналист катары да кайрылып кетет элем да. Мурдагы баягы чиновник катары дагы ушул өзөгү ошондо агай. Кош тилдүүлүктө. Кыргызстанда эгерде бир эле тил колдонулса, документтер, мыйзам, конституция, бүт бардык нерселер бир гана кыргыз тилинде жазылып туруп, анан кийин гана ал мыйзам кабыл алынгандан кийин орус тилине туура которуу деген бир маселе коюла турган болсо, же орус, англис, же өзбек тилине, туурабы? Андай болсо ушул жанагы сабатсыздык маселелери жоюлат эле да, бара-бара, азыр эмес. Бир 10-20 жылдан кийин. Бирок ошол кыргызчасын жазган күндө деле кыргызча сабаттуу жазабы деген да маселе чыгып атпайбы анда? Сабатсыздык, кыргыз тилинен сабатсыз, ошо окуганда мындай катасын оңдоп кое турганга деңгээли жетпесе, анда ал сабатсыз деп эле эсептелинет да. Кептин баары ким менен иштегенде, ошону уюштура билген күчтөрдө, ошону уюштура берген. Мен даже айтат элем биздин саясий жетекчиликте. Мен кыргызча жазам деп жазып аракет кылгандар бар, ал жаза алабы, чынында жаза албайбы? Бул абдан чоң маселе. Мен 2020-жылы азыркы учурдагы иштеп жаткан конституциянын, ошо конституциялык кеңештин мүчөсү болдум да. Маселе турду, эми депутаттардын варианты деп келди бизге, бирок биз фактически аны башкадан жаздык. Бирок биринчи жолу конституцияны биз кыргызча жаздык да. Кыргызча жаздык. Анан орусча которулду. Мына азыр конституциянын эми балким системалуу кандай бир талаш-таштар болушу мүмкүн, бирок тили мага жагат дагы. 2010-жылда конституцияга караганда. Аны жазсак болот да. Кептин баардыгы биздин өзүбүздүн кайдыгерлигибизде, анан жөн эле баягындай стереотипке көнүп калгандыгыбызда. Мен ар кандай нерсенин натыйжасын эмес, себебин аныктоого аракет кылам да. Себеби мен физик, математик катары мен ошондон чоңойгонмун. Биринчи алгоритм түзөм дагы, анан ошонун нечекесинде иш кылам. Эмне үчүн биз 90-жылдардын орто чендеринен баштап мектептерди талкалап таштай турган багында либералдуу билим берүү системасына өтө баштадык. Мен бул жагынан абдан консерватор кишимин. Менин эстон досторум, мен ал жерде 8 жыл жашап, ошол жерде илимдин кандидаты болдум, доктордук диссертацияны бүтүрүп келдим. Алар мен эми айын эмес, 2 айда бирден сүйлөшүп турам досторум менен. Алар тескерисинче эстон тилин 2 эсе 3 эсе күчөтүшүптүр. Советтер Союзунан ажырагандан кийин. Санарып жагынан дагы, эстон тилинин өзүнүн сапаты дагы. Демек бул жерде ошону уюштура билүүдө турат. А биз эмне кылдык?
Биз баягы жат жазуу, дил баян деген нерселерден балдарды оолактатып таштадык. Анткени баягы атың өчкүр жалпы республикалык тестирование дегенди киргиздик. Аны менен такыр башкача мамиле болду. Эми адамбыз да, мен балам жакшы окусун, менин кызым жакшы окусун, жакшы университетке кирсин дейбиз да, ошо көңүл бура баштадык. Аттестаттын кадыр баркын такыр кетирип таштадык. Анын ичинде ошо кыргыз тили жана башкалардын баардыгы бар. Ушунда системалуу катачылыктарды оңдоонун ордуна дагы кандайдыр дагы башка баягындай бир бизге жат болгон нерселерди киргизип атабыз. Ошонун натыйжасында мына келип анан баягы жогорку кеңеш болобу, министрликтердин ортосунда болобу, жазылган каттардын эмне болуп атканын көрүп атабыз, сабаттуулугу кандай болуп атканын. Бир министр экинчи министрге бир 5-6 катасы менен жазып атат. Ал турсун билим берүү бир министрибиз айтты го, бир 2 ката болсо эч нерсе болбойт деп. Ошол нерселерди абдан катуу кароо. Нерсе кечээ дагы айтылды, катага эмес, мазмунуна көңүл буруу деген. Ооба. Биз эми сочинение деп коеюнчу, дил баян жазганыбызда стилистикалык катасын, мен эми физик болсом дагы эсимде калган ал. Баягы эле пунктуация алганда мындайларын айтпай эле коеюн. Алардын баардыгын билип, аларды мындай нормасына туура келтирип жазып чоңойгонбуз да. Вот андай нерсе азыр жоголду. Балдардын элементарный эле моторикасы жок болду да азыр эми. Вот ушулардын баарын кайта кайтып келүү аркылуу гана биз эме кылабыз. Мен ошол менин чоңойгон эстонец досум, Таллин университетинин ректору, алар такыр отказ беришти, такыр баш тартышкан мындай нерседенчи. Эстон тили. Аларда бардык мамлекеттик кызматтагылар үчүн биринчи эме болот, босого болот. Адан өтсө анан кийин анан ал башка баягындай жумушка эме болот. Сиз ошондо кош тилдүүлүк болбосун, ошо кыргыз тили эле колдонсун деп атасызбы? Кош тилдүүлүк болбосун деп биз эмеден өткөрө албай койдук. Акыркы конституциядан. Эми бул жерде баягы саясий баягындай бир эмелер болот да. Чынында биз менен эле менимче Казакстан ошондой конституция менен жашап атат. Буну жөн эле чечсе болот. Бирок мыйзамдар жанагы документтердин баардыгы, иш кагаздары мамлекеттик тилде жазылсын деген. Мамлекеттик тилде жазылсын деген талап бар. Ал мыйзамда дагы бар. Мамлекеттик тилде айтмакчы иш кагаздардын баардыгынын баягы нускалары берилген, иштеп чыгарылган. Башка маселе биз ошону колдонуп, катуу тартип менен аткарып атабыз. Жок. Элементардыгы жалкоолук, же болбосо кайдыгерлик болуп атат да. Бул жерде кайра эле кош тилдүүлүк маселеси келип чыгып атат окшойт, Анткени мамлекеттик тил эмне себептен өз функциясын, өз милдетин толук кандуу аткара албай атат мамлекетте деген маселе келгенде кайра эле ушуга келип такалабыз да. Мындай да. Ошол жана 2000-жылы биз мыйзам бул жерде так жана ала кушту атынан атабай атпайбызбы? Жана расмий тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргызча үйрөнөбүз, кыргызча жазабыз деп аткан башка улуттун өкүлдөрү бардыгы ошол ишти токтоткон. Себеби же деп калды да. Мамлекеттик тилде же деп калды да. Бүттү, же дегенден кийин ал унутулду бардыгы. Чынында муктаждык болуш керек. Биз баарыбыз кичинекейибизден ушу Үйдакындын сөздүгүн башыбызга жаздап алып, эмне үчүн үйрөндүк орус тилди? Себеби бир жерге барып, мага сураш керек болчу да. Бир жерге барып, справка сураш керек болчу. Мага ушундай деген мааниде, же болбосо үй бүлө жөнүндө, же болбосо деген сол иши кылып, ошондой мааниде справка бериңиз деп айтыш үчүн орусчаны үйрөндүк. Муктаждык болуш керек. Же деген менен бүттү муктаждык жоголду. Ошо менен анан кайрадан артыбызга кеттик. Мамлекеттик тилди жайылтуу боюнча, үйрөтүү боюнча калкка жеткизүү жөнүндөгү миллиондон сомдордун баардыгы талаага кетти. Ошон үчүн натыйжасы ушуга келип отурабыз да. Мен бир жолу дагы ушундай телекөрсөтүүдө расмий тилден кутулмайын, биз кыргыз тили эч качан өнүкпөйт деп айтсам, элдин баардыгы досторум чалып, сен кантип коркпой айтып атасың, сени кууп жибербейбими деп. Турмуштун чындыгы ошо да. Турмуштун чындыгы. Ал эми албетте кээ бир мамлекеттер бар. 3-4 тил менен расмий тил, 4 тил менен. Ал жерде шарт башка таптакыр. Ал жерде таптакыр шарт башка. Биз деген кандайдыр бир деңгээлде көз каранды болуп жашадык да. Көз карандысыздыктын эң башкы белгиси мына 91-жыл. Бул эне тилибиз. Эне тилдин кадыры, анын бийиктиги, анын тазалыгы. Ошонун кадыры
бийиктиги тазалыгы сакталбаган үчүн момундай кебетеге келип отурабыз да. Бул агайларга кошулам. Негизи ошол биринчи билим берүү багыты, экинчиси болсо жанагы тажрыйбада, кыргыз тилин тажрыйбада колдонуу да, сабаттуу тилди тажрыйбада колдонуу. Биз эгер кош тилди тажрыйбада колдонсок, орус жана кыргыз, анда бир адам үчүн кыйын болот да. Бир адам же кыргызча өтө сабаттуу болуш керек, же орусча, же. Ошонун экөөнүн бирөөсүнөн абдан сабаттуу болуш керек да. Бардыгы Чыңгыз Айтматов боло албайт. Ошондуктан бул жерде ошол эң биринчи ошол да. Анан кийин мисалы Оксфорд университетинен бүтүп келген студент Британияда деле, Германияда деле биринчи жумуш күнү ката кетирет да, иш кагазында. Ошол ката жазбоонун сабаттуу иш кагаздарын, документтерди сабаттуу жазуунун чоң мектеби бул жумуш да. Биз ошол жумушта жанагындай же болуп калып атпайбы? Ошон үчүн мен мындай сунуштайт элем да, ошол кыргыз тилин гана колдонсок, мисалы ошол жогорку кеңеште азыр көбүнчөсү мына эң көп талап кылган бул жогорку кеңеш да. Өкмөттөн бир 70-80-90% демилгеленген мыйзам долбоорлордун баары өкмөттөн келет да, аткаруу бийлигинен келет. Анан ошолордун бардыгы мен мындай көргөнүмдү айтайын, ошолордун 99% орусча келет. Орус тилинде келет, анан кийин ал жерде бир норма бар да, мисалы кыргызча варианты болбосо, ошол талкууга коюлбасын деген. Анан ал жерде ошол дайым ошол маселе турат да. Биз койбойбуз деп жогорку кеңеш чыгат. Анан тиги өкмөт жактан же жасаган ошол мыйзамды демилгелеген тараптар түнү менен шашылып, Google'га салабы же бир переводчикти кыйнайбы, иши кылып түнү менен алып келишет да. Ал жерде мындай ачпаса деле түшүнүктүү да. Ал жерде ката 99 экени ачпаса деле түшүнүктүү. Ошондуктан ушул жагын агайлар мына агай келди, эми ушул жагын көзөмөлдөп, контролду бекемдеп берсе. Экинчиси болсо, мисалы ошо кош тилдүүлүк деп атып, биз дагы бир чоң мектепти, ошо кыргызча сабаттуу, кыргызча иш кагаздарын сабаттуу жазуунун чоң мектеби бар Кыргызстандачы. Бул жанагы эл аралык уюмдар, жанагы бейөкмөт уюмдар, миңдеген бейөкмөт уюмдар бар. Ондогон эл аралык уюмдар бар. Ошолордун бардыгы англис, орус тилдеринде гана иштешет. Отчетту англис, орус тилинде гана беришет. Кыргыз тилдин кысы жок ал жакта. Эгер ошону талап кыла турган болсо, эл аралык уюмдар. Мисалы, эмне үчүн биз Америка элчилиги менен орус тилинде жазышыбыз керек. Кыргыз жана англис тилинде жазсак болот да. Эмне үчүн Бириккен Улуттар уюму менен биз орус тилинде жазышыбыз керек. Кыргыз жана англис тилинде жазышак болот да. Эгер ошондой талапты эл аралык уюмдарга, жанагы бейөкмөт, атуулдук, жарандык коомдорго кое турган болсок, анда алар келерки мисалы 10-20 жылдын ичинде жүздөгөн адистерди кыргыз тилинде сапаттуу жазган адистерди даярдап чыгат. Себеби алар ошол адистерге жакшы маяна төлөп берет. Муктаждык. Жакшы маяна төлөп бергенден кийин муктаждык пайда болот. Муктаждык пайда болгондон кийин мына жаман мектепти бүткөн, жаман университетти бүткөн адистер деле үйрөнөт алар. Агай, ушул сабатсыздыкты жоюуда мамлекеттик тил комиссиясынын мындай орду канчалык укуктар жетиштүүбү бир маселени чечүүгө? Өткөндө мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоору конституциялык мыйзам деп кабыл алынган бул жолу, жаңы конституцияда. Долбоор азырынча. Азырынча долбоор болуп атат. Ал жерде мен билгенден жакшы нерселер жазылган. Абдан жакшы нерселер бар экен. Анткени аны абдан күчтүү тилчи академик Мусаев менин мурдагы жетекчи, ошол киши өзү башкарып, өзү ошонун үстүндө иштептир. Мага айтты, башкасын баарын таштап коелу, ошол мыйзам долбоору менен болду деп. Мен окуп атам, күнү түнү окуп атам. Анан бир нерсе абдан чоң ачылыш болду мен үчүн. Расмий тил жөнүндө мыйзамды айтпадыбы, профессор? Анда ошентип жазылган. Мен орусчасын айтайынбы? Значит, официальный язык – это есть язык межнационального общения Кыргызской республики. То есть Кыргыз республикасынын ичинде улуттар аралык пикир алышуу эмеси деп. Ошол статусту азыр эмеге жазышыптыр. Бул конституциялык мыйзамга жаңы. Анан билесиздерби мен эмнени байкадым? Ошого каршы бүт бейөкмөт уюмдары, кээ бир орус тилдүү уюмдар, ал турсун Россиянын элчилиги баардык өздөрүнүн каршы пикирлерин жазып, тим эле тиги иштеп аткан демилгечилердин түн уйкусунан качырышыптыр да. Мен эми сизге эме эмес, бир университеттин
атынан же болбосо билим берүү министрлигинин атынан өздөрүнүн пикирлерин жазган документ тапкан жокмун. Билим берүү министрлигинен келиптир, ал жерден аттап өтүп кетишиптир. Мына көрдүңүздөрбү? Бизде баягы стереотип болуп калганда биз көнүп калганбыз. Окуй, ушул тил ушул биринчи орунда коюлуш керек, баардык нерселер ушундай болуш керек деп. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен азыр бир аз сурандым, бирок чечим кабыл алына элек. Ушул мыйзамды шашпай эле дагы бир айга эмет узартып бергиле. Анткени баягы эме боюнча, иш пландары боюнча коомдук талкуу деле бүтүптүр. Баардыгы бүтүптүр. Эми мына 2 жуманын ичинде жогорку кеңеш коюлуш керек. Бирок мен ал жерден көп нерселерди көрүп турам да. Ошого билим берүү министрлигине дагы бир жолу чыгайын деп атабыз. Маданият министрлигине, баягы социалдык багыттагы мекемелерге чыгып дагы бир жолу карайлычы. Анткени конституцияга баардык нерсени жаза албайсың. Конституцияга жөн эле баягы магистралдык түшүнүктөр жазылат. Калганын анын үстүнө бул мыйзамга конституциялык деген эме берилип атат да, статус берилип атат да. Ошон үчүн мен мына телекөрүүчүлөрдөн да суранат элем. Эгерде бул маселени чечсек керек, 1-2 күндүн ичинде чечип узарта турган болсок, анда дагы бир сыйра карап, ошол конституциялык мыйзамдын өзү менен эле көп нерселерди күчөтүү. Эми бул деле колубуздан келет. Буюрса, Кудай ден соолук берсе, бирибиздин пикирлешип болсок, муну жасайбыз. Башка маселе дагы келип аны аткарышында турат да. Депутаттар да бышырат. Азыр депутаттар бир топ бөлүгү буга мындай адекваттуу түшүнүп турганына көзүм жетип эле турат. Бирок кабыл алабыз эртеге. Анан дагы баягындай стереотип менен жашап калбайбызбы? Кептин баары ошондо турат. Садык агай, айтсаңыз, ушул мамлекеттик тил маселесине келгенде биз дайыма эле ушул нерсени айтып келебиз да. Мисалы, жогорку окуу жайын бүтүп аткан бүтүрүүчү Кыргызстандын тарыхынан сөзсүз мамлекеттик экзамен тапшырат, сынактан өтөт. Эмне үчүн кыргыз тилин милдеттүү түрдө окутсак болбойт? Ошо жанагы маселе болуп атат да, кыргыз тилинен сабаттуу эмес деген, кыргызча документ жазыш үчүн сөзсүз кыргыз тилин жакшы билиш керек деген маселе. Эми мурда Назаркул Ишекевич агайдын бир чоң салымы болду да ушул багытта. Ал киши география, тарых, анан мамлекеттик тилдик комплекстүү экзамен кылып бүтүрүүчүлөргө киргизди. Кечиресиз, кайсы агайдыз? Назаркул Ишекевич. Комплекстүү экзамен кылып туруп, 19-жылдан баштап кабыл алынды. Чуркап жүрүп, ушул боюнча көп чогуу көп аракет кылды. Мына 19, 20, 21 быйыл 4-жылы ушундай комплекстүү экзаменге кабылданат. Анда география боюнча суроо бар, тарых боюнча эле суроо бар, анан мамлекеттик тил боюнча суроо бар да. Бирок 5-4 курска чейин окуйт да. Азыр эми мындай болдубу? Комплект жана мамлекеттик экзамен суроого бул бар. Экинчи, ошол жанагы буга чейин 19-жылга чейин 2 курс окушчу. Биринчи жана экинчи курста. Азыр эми 19-жылы кыскартып койду дагы, бир эле курста 2 семестр окуйт, бүттү, тамам. Экинчи курста, биринчи курс. Бүттү, ошо менен экинчи курста окубайт, үчүнчү курста окубайт, 4-чү курста окубайт, анан 4-чү курстун аягында экзамен. Анысы министрлик ошондой кылды. Министрлик кылды, жогору жактан болду, ишинде кагаз келди да. Бүттү, ошо менен жок дегенде 2 курс окушу. Бул жана кыргыз филологиясынан башка экономика адистиги боюнча, юридика, физика, ошол башка адистиктеги студенттердин кебетеси ушуга. Бул эми артка кетип атабыз деген маселе. Албетте, артка кетип атабыз. Муну кайра калыбына келтириш керек. Туура. Андан дагы жаманы мурдагы жылы болуп калды, Каныбеков Мураматов тирүү министр кезинде. 4 кредитке түшүрөбүз деди. Мамлекеттик тилдин эмесин, окуу жүгүнүн көлөмүн. Анан биз баардыгыбыз тызылдап, кат жазып атып, кайрылып атып, кыргыз мамлекеттик тилди гана 8 кредит боюнча алып калдык. Башкалар баары 4 кредитке түштү. Чет тилдер. Ошон үчүн биздин балдар чет тили начар болот. Bir jumada biri sабак окуйт, ошо менен бүттү. Себеби бөлүнгөн окуу жүгү ошондой. Биз ошо чырылдап атып, Раматылык Каныбек өзү аракет кылып атып, Каныбек Исаков өзү аракет кылып атып 8 кредит менен калды да. Бул да эми дал Кудайга шүгүр. Бирок бир эле курс аны калыбына келтириш керек. Министрликке айтып туруп. Ушул сыяктуу. Анан дагы бир нерсе. Жанагы иш кагаздары боюнча. Ошо 9-жылы кайра мурдагы залкарлардын эрежесине келбедикпи? Ошонун кийин анан
эми эң башкы көйгөй жанагы чоң документтерден башка иш кагаздарын дагы жазуу стилин өздөштүрүү. Ошондо туура жазуу маселеси. Мисалы үчүн бир министрден жогорку эмеде кеңеште төрагага жазган кат чыкты, 2-3 ката менен. Ошонун үлгүсүн, жаңы эрежедеги үлгүсүн биздин мамлекеттик тил эмебиздин бөлүмү бар, проректордун астында бөлүм бар. Ошонун кызматкерлери 650 бет кылып туруп чыгардык биз. Жаңы жаңы эрежеге ылайыкташтырылган, ошону туткан. Бирок иш кагаздардын үлгүлөрүн 650 бет кылып чыгардык. Анан биз Таласка барып калдык эле, жанагы аймактарды өнүктүрүү жылында. Таласка барып ошол бир экономика боюнча адистер, башкалар барып, анан ошондо биз ошо үлгүсүн электрондук вариантын ала бардым мен. Ала барып аны айыл өкмөттөргө таркатып бердик. Биздин барган лекциялардан караганда ошол эмебиз ушунчалык сүйүнүштү. Жанагы айыл өкмөттүн жетекчилери, жанагы документти даярдаган эмелер, кызматкерлер ушунчалык сүйүнүп бүт электрондук вариантын көчүрүп кетишкен. Ушинтип төмөн жактан болсо дагы аракет кылып, ала үлгүлөрүн бериш керек. Кээ бир мекемелерге кирсең, ошо жазуу эрежелеринин иш кагаздардын үлгүлөрү бар. Тез саргарып кеткен. Бирок ал нерсени агай сиздер жасап атасыздар. Аны Талас облусуна барып, ал жерде таратыпсыздар. Бирок биякта мамлекеттик тил комиссиясы бар, билим берүү министрлиги бар, мамлекеттик органдар, бирок комплекстүү иш жүрбөй атпайбы? Сиздер жасап аткан нерсени башкалар билбей атат, мисалы. Билет, тил комиссиясына да бергенбиз, министрликке. Демек саясат жүрбөй атат деген маселе да? Туура айтасың, комплекстүү иш жүрбөй атат да. Бирден атып болот. Жерде ошол негизи өзү бирөөлөр ошолорду ошондой жанагы сабаттуу жазыш үчүн бирөөлөр бирдемке методика же китеп же бирдемке чыгарып берсе жакшы, бирок кечөөнү депутат Адахам Адымаров жакшы маселе козгоду да. Бул жетекчи кол коердун алдында документти кол коердун жакшылап окусун деген маселени козгоду да парламенттен. Анан кийин негизи ушул жакшы. Мисалы советтик мектеп бул жагынан жакшы экен, бардыгы кыргыз тилинде болобу, орус тилинде болобу, кайсы тилинде болобу окуп туруп, анан шашпай которот экен да. Бирок андай болсо, биздин азыркы замандын талабына ылайык бюрократия болуп калат экен да. Мисалы бир документти 1 апта, 2 апта, 3 апта кармаса андай болуп калат экен. Анан тез шашылыш бериш керек экен да, азыркы мезгилдин талабы ушул. Бирок айла жок, ошол тездик менен караш керек да. Анда азыркы жетекчилер ошондой болуш керек да. Анан кийин мисалы жана жогорку кеңештин төрагасындан бир ката кетип, бир ушундан 4-5 жыл мурда чуу болбоду беле. Мисалы ошол учурда дагы ошондой болуп калган да. Ошол жогорку кеңештин төрагасынын кеңешчиси кеткен кызматтан. Бирок ошол кеңешчиси мыйзам чыгаруу жагынан, мыйзам демилгелөө мындай юрист катары абдан сабаттуу киши да. Бирок жанагы ал жооп берген ката болуп калып атпайбы? Чынында эле ката, жумуштан кеткидей эле ката болуп калып атат да. Ошондой нерселер көп болуп атат. Анан дагы бир мисал айтып кетейин, эми бул буга чейин айтылган эмес. Ошол мен иштеп турганда жогорку кеңештин төрагаларынын бирөөсү премьер-министрден келген, орус тилинде келген, өтө шашылыш келген катты артка кайтарып ийген да. Бул жерде өтө мындай бир өлкөлөр аралык конфликт, чек ара маселеси боюнча шашылыш келген катты ошого карабастан туруп өтө шашылыш бул чек ара маселеси дебесем артка орус тилинде болгон үчүн кайтарып жиберген да. Бир кезде мисалы ошо бул жетекчилерге да байланыштуу да. Сабаттуулук бул жетекчилердин талабына байланыштуу. Ар бир мамлекеттик мекемеде мамлекеттик тил боюнча атайын адистер болчу да, аны да кийин жоюп ишти да. Ошолордун жок дегенде ошолордун мындай таасири болот беле, ошолорду коюп койсо же андан деле көз каранды эмес? Жок, чоң уюмдарга кыйын. Бир тиги адис же 2 адис алар ооруп калат, ар кандай болуп калат, чарчап калат, көрбөй калат, жумушта мындай кыйын болот да. Бул жерде ар бир мамлекеттик кызматкер менин оюмча ошол кыргыз тили боюнча адистей эле деңгээли бийик болуш керек да. Бирок жанагындай башта айткандай аларга талап бирөө эле гана болуш керек. Сен кыргыз тилинде гана сабаттуу бил. А биз ошондой талапты ошондой кылып атпайлыбы? Орус тилинде да жакшы билиш керек, жогорку деңгээлде болуш керек, кыргыз тилинде да болуш керек. Анан биз дайым орус тилинде сабаттуу болгон менеджерди биз батыраак көтөрүп атабыз тиги карьерасынча.
булар абдан ушул бизге керек экен деп ошолорду кызматтан көтөрүп атабыз да, ар дайым ошондой болот. Жана тааныш билиштик болгондагы нерселер таасир берип атат болуш керек, асмандан түшө калган кадрлар, мисалы, алар деле баягы сөз тийип атат да. Билими жок бирөөлөр деле алып келсе. Ооба, бизге убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Жыйынтыктоочу сөз болсун, эми бул сабатсыздыкты кантип токтото алабыз, жоёбуз же ушинтип эле уланып кете береби, мындан ары күчөп кетеби? Эч убакта андай болбош керек. Ал жөнүндө ойлобошубуз да керек. Эгерде биз ушундай эле уланып кете турган болсок, анда тилибизди жоготобуз. Эч болбоду дегенде, кандайдыр убакыттын өтүшү менен тилибиздин сапаты жоголот. Анан кийин өлкөбүздүн өзүнө коркунуч келет. Ошондуктан, мисалы үчүн, мага кече президент абдан конкреттүү тапшырма койду. Ага Минкаптын башчысы да катышты. Жакында буюрса биз абдан чоң бир ушундай бир чечим кабыл алуу алдында турабыз. Убакытты үнөмдөө максатында биринчи мыйзамды өткөрүп алуу вазифасын аткарып атабыз азыр. Мамлекеттик тил боюнча. Мамлекеттик тил боюнча. Буюрса аны жасайбыз. Ага жарыш эле абдан катуу мүнөздөгү талаптар коюла баштайт. Ар бир областтарда болобу, райондордо болобу, бирден экиден дагы эле баягы адистер бар. Айрыкча Бишкек мэриясы менен Ош мэриясында бул актуалдуу турат бул маселе. Отушулардын баардыгын администрациялоо жолу менен аткаруу ишин мен колубуздан келет деп ойлойм. Башка маселе идеология. Биз эми ошону өзүбүздүн каныбызга, жаныбызга сиңире турган шартты түзө алабызбы? Ошол патриоттуулугубузду өрчүтүп, бирибизди ушундай контролдоп, ошол ишти жасап кете алабызбы? Кептин бар ушунда турат. Мына Садык Алахан айтып атпайбы, талашка мончаны көтөрүп бардык эле. Ооба, туура, жакшы. Министрликтер иш кылып атышат. Министрликтердин өзүнүн атайын акчалары бөлүнөт ошондой нерселерге. Ушулардын баардыгы мен атайын мына бул биздин комиссиянын интернет баракчасына кирдим эле. Ачып барса бир 10-15 эмен илип коюшуптур. Иш кагаздарды кыргыз тилинде. Болгондо да кыскача биздин убактыбыз илип коюштур. Бирок бул системалуу түрдө болуш керек. Ар бир министрликтин өзүнүн керт баш менен жооп бере тургандай талаптарды коюу жолун ишке ашырышыбыз керек. Ага, кантип жоёбуз сабатсыздыкты? Анткени бир мамлекеттик кызматка, жетекчилик кызматка келип алган адамды кайра сабаттуу кылыш мүмкүнбү деген? Үмүтсүз шайтан дейт, эми буюрса улам кийинки муун азыр биз мамлекеттик тилге болгон көз караш өзгөрөт дегенден эмнеден уламайсак болот? Балдар кийинки муундагы балдарыбыз патриот, мекенчил боло баштады да. Ушунчалык мекенчил азыркы муундар. Ошол мекенчилдик сөзсүз эне тилге дагы мындай жангүйөр мамиле жасатат да. Сабатсыздыкта мурда дагы бизде багытсыздык маселеси болуп атат да. Биз багытыбыз жок улут болуп турабыз азыр. Биз азыр оруспузбу, англиспизби белгисиз. Биздин жүздөгөн, миңдеген жаштарыбыз азыр англис тилинде аябай сабаттуу да. Бирок алар Америкага иштеп атат, Европага иштеп атат да. Анан кийин 10 миңдеген адамдарыбыз Россияга иштеп атат, мисалы да. Биз ошол кыргыз экенибизди таанып, кыргыз тилибизди көтөрүп, анан кыргыз тилинде сабаттуу жазган мамлекетти курабыз деген ошондой багытка түшсөк, агай айтмакчы жана идеологиябызды таап туруп. Андай болсо, ал сабатсыздык маселеси проблема эмес да. Идеология демекчи, мисалы башка улуттарды алып карай турган болсок, жөн эле кино же башка жөн эле мындай кыска мөөнөттү тартылган кинолорун көрө турган болсок, ошол жерде өздөрүнүн тилинде колдонулган бир афоризмдер бар, сөз айкаштары, укмуш, ошол нерсени дагы мындай колдонсок болчудай да. Рахмат урматтуу коноктор, бүгүнкү талкуубузга катышып бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайлы. Мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү болсун.